Нокен районунан Эгембердиев Кубаныч келатабы. Саламатсыздарбы? Урматтуу курултайдын катышуучулары, урматтуу президентибиз Садыр Нуркозоевич. Мен Нокен районунан келген делегатмын, Эгембердиев Кубанычбек Мырзамамытович. Урматтуу Садыр Нуркозоевич, өзүңүзгө белгилүү болгондой, башталып мына көп жылдан бери айтылып келген Чыңгыз каналы. Нарын дарыясынан Нокенге карай, Базар Коргонго карай тартылыш керек. Ошол токтоп калган. Азыркы күндө башка дагы бир проекттер иштелип чыгарылды. Курупсай кесинин жанынан туура өзүнүн ыгы менен канал куруп, Майлы суу каналына кошуп, андан нары Базар Коргонго чейин алып кетсе боло турган проекттер иштелип чыгарылды. Ошон үчүн ушул азыркы Кыргызстан боюнча көйгөйлүү маселелердин бири суу болуп жатат. Ошо сууну элибиз колдоп, сиз колдоп, делегаттар колдоп берсе, ушул иш 5 жыл, 10 жылдын ичинде ишке ашып кетсе да, келерки муундарга жакшы иш болмок эле. Экинчи маселе, бул жер. Бардыгыбыз мына Кыргызстан көбөйүп атат, бүгүнкү күндө мына 7 миллион болуп калды, ал ушул күндө ашып да кетти мына. Ошон үчүн балдарыбыз, неберелерибиз мынтип чоңоюп, үйлөнүп, жайланып, турмушка чыгып, например, биздин Кочкаратада жер таңкыз. Болгону 380 гектар жер бар. 20 миң ел жашайт. Күнүнө 3 миңден 5 миңге чейин адам кирип чыгат Кочкарата шаарына. Суу таңкыз. Жайыты жок, жери жок, үлүш жери жок. Болгону бизде Кыргыз нефти газы бар. Кудайым ушул Кыргыз нефти газды Кочкарата элине, Нокен элине берип койгон экен. Ушу менен күн көрүп жашап келип атабыз. Азыркы күндө эң бир локомотиви болгон ушу Кочкарата демен Кыргызстандын Кыргыз нефти газ. 3 миллиард таза прибыл менен чыкты. 10 айдын ичинде. Бирок дагы деле ушу күнгө деле чейин жетпейт. Бош жаткан, бош жүргөн эл көп бизде. Мигранттардын көбү Россияда жүргөндүн көбү Кочкараталыктар. Нокен районунан. Эгерде ошол суу ачылып калса, таза суу дагы чечилмек. Жана ошо иш орундары болмок. 13 миң гектар жер пайда болот эле. Андан сырткары ошол Кыргыз нефти газдан түшкөн бизде өнүктүрүү фонду бар. 2% налог эмес, налог деп коет. Көбү түшүнгөн адамдар бар, туура. Мына ошол былтыркы жылдын эсебинен 8 бала бакча, 4 мектеп курулган. Азыркы күнү мына улуу урматтуу премьер-министрибиз 20% элге калтырып, 80%-ин процентке беребиз, ишкерликке деп коюптур. А бизде банктар барго. Айыл чарбасынан жумшап аткан 8%-те берип аткан банктар барго. Башка бизнеске көрүп атабыз бизнес өкүлдөрүн дагы. Азыркы күндө биз өнүгүүгө жол тартып баратабыз.